Фитир садакада ошол эки чек коюлган. Бирөөсү ошол айтка чейин орозо башталды, айтка чейин бергиле деген бар да. Ошол жакшыраак. Анткени анын жанагы мааниси кандай болуп калды? Ошол айтка чейин ошол бир кедейген багал тапсаң берип кой. Ал ошого чейин тыйын тыпырын алып айтка даярдап коет. Анан экинчиси айт күнү жана айттан кийин. Айт күнү дагы жакшы, бул жакшыраак болду. Айт күнү жакшы болду. Анткени ошол күнү деле кедейген багал берип койсоң, ошол күнү кеч эмес базарга барып бир нерсени сатып алат. Бирок сен үчүн ошол эки жакшы вариант бар эле. Ошол орозо күнү берип койсоң болмок арасында, же ошол айт күнү ошол айт намазга баратканда берип койсоң болмок деген сөз бар. Эми бербей калган болсоң, макул, Кудайдын алдында кечирим сурап, бул дагы сооп катары иштетилсин деп, айттан кийин берип кой деп дагы айтабыз.